Армек Самаков агабыз менен баарлашабыз. Атамбаевдин 18-жылы кандай запкы тартарын көргөнмүн. Сооронбайдын 19-жылы кандай шалтак балтак болуп кетерин билгенмин. И так далее. Булардын эң башкы подоплекасы Чыңгыз Айтматовду жок кылыш керек болгон. Бул эртеби кеч баары айтылат. Манас эпосы Кытайга кетип, Көкбөрү Назарбаевга белек болуп, Тайган тиги Каримовго белек болуп кетмек эмес. Араб өлкөлөрүнүн баары Кыргызстанга эшигин жабат, темир дарбазасын жабат. Эки элдин ортосунда ынтымак мамиле түзөм деп бара бердим. Баягы пара бергиче бара бер дегендей бара бердим. Кыргызстан менен Сауд Арабия өлкөсүнүн ортосундагы темир көшөк ачылып, жарк этип анан Кудай таалам нуру түшкөн Кыргызстанга. Фарид Ниязов деген, анан Абдул Сегизбаев деген 3 Гаврик бар болчу, ушулар башкарчу мамлекет. Баягы рахмат айтып, бир чыны кымыз берген ордуна жанагынтип жала жаап, камап, ар кайсынын баарын ойлоп чыгышып ушинтпедиби? Саясий куугунтук деген эмне экен? Сиз аябай эле запкы жектиңиз да, көрдүңүз да. Саясий куугунтуктун бул жерде мен 3 векторга бөлүп айтып берейин. Биринчиси ушу Кумтөрдөн запкы тартканым болду. Аябай. Азыр Кумтөр Садыр Нуркожоевич кайтарып келди, азамат жакшы болду, сөзүнө турду. Анан Кумтөрдө эле үмүт атпай. Кумтөрдүн ана башы совсем башка жакта. Бул биринчи вектор. 2003-жылы жана айттым го, 2 парламент бар болчу. Эл өкүлдөр жыйыны, анан мыйзам чыгаруу табы. Эл өкүлдөр жыйыны өйдөнкү палата болуп эсептелчү. Ошол эл өкүлдөр жыйынында тышкы саясат, парламентаралык байланышты мен жетектечүмүн, комитеттин төрагасы катары. Ошол жогорку парламенттен программа приватизация бекичи. Жанагы мамлекет мүлктөн ажыраштырып, менчиктештирүү деген ошол кезде бар эмес беле. Ошол биз бекитчүбүз. Анан күндөрдүн биринде ошол 1990-жылы Канадага берилген Кумтөр 2003-кө чейин иштетип, акчасын таап, пайдасын таап 100% бизге бермек да. 100% элге өтсө экен дегендердин бири мен болчумун. Комитеттин төрагасы катары да. Анан программа приватизация келгенде эле оюндар башталды, мындай. Николай Тимофеевич Танаев деген премьер-министр бар болчу. Биз ана 30-тан ашкан премьер-министрдин эң эле эркеги, сөзүнө турганы, болот же болбойт деп түз жүргөн киши ошол киши болчу, раматтылык. Калган 30 премьер ойнок эмес беле бизде бая. Жана сүлүк курттай эле ойноп басып жүрчү. Ошол киши раматтылык келип калды, азыр келбей эле койсун. Каргамбек Садыкович, как обстоят дела деп. Мен айттым, Николай Тимофеевич, мен нарындан шайланган эл өкүл депутаты катарында добуш бере албайм. Комитеттин төрагасы катарында добуш бере албайм. Себеби бизде 45 депутаттын 30-тан ашыгы оппозиция, каршы деп койдум. Жөн элечи. Элге калса деген эле тилектебиз да баарыбызда. Бирок эл өкүлдөрүнүн ичинде да 7-8 депутат ошол кездеги ажоонун көзүн карап, анын айтканын аткарып безилдеп турчу да. Кийин айтып берем аттар. Анан ошол жерден бизден өтпөй калды дагы, азыркы эле бийликте жүргөн кишилерден бирөөлөр бар. Бизден бюджеттин комитети, аяктан налогтун комитетинин төрагалары чогулуп, башкача ход жасап туруп, мыйзам чыгаруу палатасынан өткөрүп кетебиз. Приватизация кылып, Кумтөрдү 100% эмес, 67% кайра Кумтөргө беребиз деп иштешкен. Торонтого барышкан, целая группа болуп, там Белковская, Төрөмүрзаев и так далее, ряд депутатов болуп барып, жанагындай кылып, алчысын алып, жетисин жеп келип, анан мыйзам чыгаруу бутагында депутаттардын дээрлик көбү мамлекеттик кызматтарда иштечү бир туугандары. Ар биринин өзүнүн бизнеси болгон, бүт баарын тең-кекиртектен алып туруп, добуш бересиң деп сүйлөшүлүп койгон дагы. Ошол 60 депутаттын 30-тан ашыгы Кыргыздын көөнө байлыгын саткан да. Саткан. Бул 2003-жыл. Бул качандыр бир тарых ачылат болуш керек. Жанагы ошол кездеги генералдык прокурор, ошол кездеги юстиция министри биринчи камалат тургандар да. Себеби алар заключение берди.
Генералдык прокурор болсо предосторожение берген жок. Мыйзам бузуп атасыңар дегенди жазаган жок. Себеби бирөөнүн агасы мэр болчу, бирөөнүн агасы депутат болчу, и так далее, вот так болуп туруп беришкен. Ошо менен даже кворум жаза албай жаткан жак эл күтпөгөн бир депутат келип кворум жасап берип, канадисттерге жең ичинен сатылып кеткен кумтөр. Эми ошол 2003-төн 2023-кө чейинки жылына анда 25 тонна, жылына 18 тоннадан эсептегенде, мына 20 жылдын ичинде примерно 400 тонна алтын элибизде калмакта. Карачы, кандай күйүмдүк болгон. Элибизде калмак, ошонун баарын мына сатып ийген да. Андан баштап бир аябай токмок жедим. Мага команда берди, бийликтин жетекчилери мачотторду салды, дайын жок, соттошо туруп араң кутулдум. Аябай токмок жедик. Экинчиси 2012-жылы Садыр Нуркожоевич Жапаров болсо, кумтөрдү элибизге кайтарабыз деп аябай эме кылып атпадыбы? 2010-жылы революция болору менен Жетөгүзгө 300 киши алып бардым. Жете областтан. Өзүм төлөп баарын бүт неметип, мына съемканын баары бар. Ошо жерде Жетөгүз түбүндө жанагы Тамга деген пансионатта жиналыш өткөрдүк. Элге кайрылып, айланайын эл журт. Сонун конференция өткөздүк. Мына самый момент болду. Азыр кумтөрдү 100% алып кое турган деп. Андан токмок жеп баштадым. Элдин ичинен эле мага аябай атака кылды, чабуул кылышты. Таң калдым мен. Анан 2012-жылы Садыр Нуркожоевич кумтөрдү элге кайтарабыз деп маселе баштабадыбы? Ошондо баягы кан кайнап турган жаным ого өтөрүнөн Садыкемди колдоп жөнөдүм, тызылдап. Жанагы фильмдердин баарында мен жүрөм го. Садыке мындай канча унция деп бүт баарын эсебин чыгарып. Анан Садыр Нуркожоевич ошо кезде аны кишини колдоп аткан бир 30га жакын депутат болду. Ошонун ичинен кыйкырып өкүрүп, трибунага чыгып сүйлөп, интервью берип, ызылдаган эле мен менен Талиева болду. Калгандарым да добуш берип эле кетти да. Кимиси кандай добуш берди, тоже таинственный боло. Анан кийин ошол кумтөр боюнча госкомиссия түзүлдү. Тайын жыйындын заседаниясы болуп атканда сөзүмдү айтып, мен аябай иренжип, жүрөгүм айланып атат силерден. Мен комиссиядан чыктым деп кетип калдым. Себеби баягы эле башталып атат да, баягы эле подхалимство, баягы эле ошол кезде президенттин айтканын айтып дегенин деп кайра эле кумтөргө бериш керек болуп атат да. Садыр Нуркожоевич келгиле элге алып калалы 200% деп. Ошол кезде алып калганыбызда мына 10 жылда 200 тонна алтын биздики болуп калмак. Мен Садыкемди колдоп аябай жан үрөп эме кылдым. Ошол кездеги мына министр үстүтсү менен генералдык прокурор Салянова. Мына маалы келгенде айтылат болуш керек. Заключение бергени, предосторожение бербегени. Ошол баягы 2003 жана бул дагы уголовный кодексте айтылат срок давности деп 10 жыл деп. Ал статьяга подпадать этпейт. Булар мамлекетке измена кылды. Измена дегенде ал срок давности жок. Бул бүгүн эртең баары көтөрүлөт. Мамлекеттин байлыгын, мамлекеттин стратегический объектисин саткан кишиге кантип срок давности болот? Это измена, туурабы? Элди, мамлекетти, жерди саткан статья бул деген. Ошо менен анан ал 12-жылы жанагынтип балянын баары башталды мага. Атамбаев менен мамилем жакшынакай эле болчу. Давай деп туруп тиги буларын кубалады, тиягымды чукуду, биягымды чукуду, капкаякта жомоктордун баарын ойлоп чыкты. Ак үйдөн документ жазышпады. Кийин сотто кармалды. Ак үйдөн документ жазышып, мына следствиянын балдары архивге кирип туруп, президенттин архивине кирип туруп, илгери ушундай бир кат жазалган деген ксерокопияны жанталашып, баягы шашып-пушуп жасап атышып, подделканы тиркептир дагы, ал кийин чындыкка чыгып калып, бир кармалышты. Экинчиси бул генеральный прокурордун Усманова деген орун басары менен биринчи замы Бекмамат Осмоновдун баласы экөө бири-бирине кат жазып атышат. Самаков деген бир да жолу мамлекеттик кызматта иштебептир, бир да саат иштебептир. Буга коррупцияда иш козгоп депутат кезинде түнкү бирде субботада кол салып алдык. Что категорически запрещено по законодательству.
Эмне болот? Баары жоопко тартылабыз эми. Эч бир нерсени чаптай элбей койдук. Кел андан көрөк биз өкмөттү коркутуп, момундай мыйзамсыз ишке барабыз деп бири-бирине ДСП кат жазып атат. Анысына кармалып калып атпайбы? Баягы Усманова уголовный делону ачып туруп, ошо катты жазып, печаттап, даярдап коет дагы, обед болуп калып, обедке кетип калат, кат калып калат. Усманованын жардамчысы келип туруп, делону жаап туруп сотко жиберип. А сот болсо анын үчүн карабай туруп, биздин адвокаттарга берет ме, копияларын чыгарып алгыла, эми сот процессин баштайбыз деп. Баягы ичинен чыгып калып, 2 жолу мына монтип подделка документтер кармалып атпайбы? Анын ичиндеги эми жанагы айттым го, прокурор тура калып туруп отказ бергени. Вообще атасы, энеси, 4 баласы менен Хрущевка 3 комнатада жашашат экен. Ушунчалык таза прокурор биринчи көрүшүм. Менин бетим чыдабай кетти 6 айда. Могу подделканын баарын карап атып. Я как представитель генеральной прокуратуры отказываюсь от обвинения деп туруп кетти. Биринчи жолу көрдүм ушундай прокурорду. Бир баласы бул болду. Азапты тарттырып, жанагы жер перлерди жабыштырып, капкаяктагы незаконный трансформация деп. Незаконный трансформация. Биз трансформация болгон жерди сатып алып атабыз. Элдин кайрылышы менен. Трансформацияны мыйзамсыз кылган болсо, ал трансформация жасаган өкмөт жоопко бериш керек да. Я тут при чем? Частное лицо, который купил трансформационную землю. Таң каласың просто. Мындай беспределге мындай просто айлаң жок да. Бай Кудай таалам көрүп турасың го. Манас атам өзүң көрүп турасың го. Мына жалганчылардын жазасын өзүң бер дедим, башка эмне дейм. Бийлик баары чогулуп алган. Парламент, өкмөт баары паткалим президенттин тегерегине тегеректешип алган. Анан жанагынтип чындык үчүн чыркырап күйүп, Кумтөрдү элге кайтарам деп ызылдап атып, садыр жап барып иш коскоп дайын жок, жөн эле иш коскоп камайбыды. Меникин ошентип иш коскоп камайбыды. Та канча жигитибиз жөн эле жерден күйүп кетти. Бул ошол бир жактай болгон. Экинчиси мага кулгунтук кылгандар. Экинчиси жанагы Кыргызстан менен башка мамлекеттин ортосундагы мыйзамсыз келишимдер. Жана Кумтөрдө болгон эле мыйзамсыз келишимдер болгон. 2010-жылы Пекинде Инексанбанк Китайга барып, мына өрөки автодорога севердик, түндүк, түштүк жолу менен сүйлөшүп келгенмин. Бул болгону $170 миллион жанагы Жалал Абадтын каралмасы менен Нарындын Бишкек Торгарт жолуна келип примыкание боло турган, ортосунда Актала менен Тогуз Торо жолу кошула турган, болгону $170 миллион салына турган жол болчу. 2 туннель, 2 мост переходной болду. Ошедекини $2 миллиард көтөрүшпөдү. $2 миллиард кылып, мына өреки Бишкек Ош жолуна мындайынан жол салып. Бул жол качандыр бир кезде керек болсо болгондур, бирок азыр эмес да. $2 миллиард алып, карызга алып, анын теңин урдап, жешип, анан элдин мойнуна илген проект бизге керекпи? Бул бир, мен каршы чыккандар. Анан ал жерде кийин изилдеп 33 эсе кишене да жол. Мен өзүм жолчумун. Советтер Союзунан бери жол куруп, 23-25 жашымда Жигули сыйлык алган баламын. Жол куруп жүрүм. Детальнан бери билем. Квадрат метр дородежды стоит 550 сомов, а не 5000. Мына кишене. То Бишкек Торгартында 11 эсе кишене. Бүт эсептеп чыгып, сессияга алып чыктым 5 майда. Кишене сегодня составляет $550 миллионов деп. Ошо менен бир жумадан кийин түнкү бирде мага кол салышты. Бул бир жол боюнча. Экинчиси ТЭЦ боюнча. Жана ТВЕ деген компанияга мен 3 жолу бардым Пекинге. Өз көзүм менен көрдүм. Энергосберегающийлер канча экен, мына энергораспределителер канча экен, ТП канча турат экен, высоковольтный линия тарткан немелердин баары канча турат, чоң ТП, понижающий бүт канча турат, бүт көзүм менен көрүп, баасын көрүп келгенден кийин жана ратификацияны алып келет. Ал кезде парламентке 4 комитетке келген да. Бюджет комитети, эл аралык комитети, топливная энергия, отун энергия ресурс комитети жана фискалдык комитет. Фискалный экономик комитетти мен жетектечимин. Фискалный экономик комитет деген ал салык, бажы, улуттук банк жана кредит линиянын мен куратору болчумун. 4 комитеттин төрагасына мына келишимдерди кара деп келди. Мен дароо отказ бергенмин.
эч кандай бирине да жолобойм. Бул жерде вазы 100 эселеген уурулук жатат бул жерде деп. Шарт мыйзамдарды алып келген тиги ак үйдүн эксперти жыйнап кеткен дагы кайра башка алып келип туруп, а жерде мен жокмун. Бюджет тиги эл аралык комитет анан отун энергия комитетине эле алып келген. Анан ал жерде бюджеттин комитети Акмат Төрө эме болчу тиги. Келдибеков Акмат. Ага дагы жанагынтип жала жаап антип жүргөн бир орун басар бар болчу. Үчөөнө шак кол койдуруп туруп анан кийин ратификацияга киргизип кетишкен да. Анан ал жерде дагы болгон оюмду айтып чыкканмын. Бул жерде 540 миллион доллар мына ТЭЦке алынган акчанын. Болгону 123 миллион долларга гана курулду. Калган 340 миллион доллар бүт кыпкызылдай жешти. Ал 540 миллион доллар бүт элдин мойнуна отурду. Мына экинчи мага бийликтин командасы талкалагыла самактуу деген. Үчүнчүсү 2009 жылы, бул 2007ден башталат да. ЮНЕСКОнун 2 конвенция бар. Ошол конвенцияга ылайык 2 жыл мурун номинация берилет. 2007, то есть 2007-нин жазында ким премьер-министр болуп турган белгилүү болуп турат. 2009га чейин 2 жыл номинация иштеген дагы жанагынтип Чыңгыз Айтматовдун жумуштарына ашкан, ошол кездеги парламенттеги маданият жана башка сектордун жетектеген депутаттын комитеттин төрагасы, маданият министри жана башкалар. Мунун баарын шашпайм раскрывать этип берем бар. Ошолордун баары азыркы менен белый пушистый болуп турат атпайбы? Акырын самактуу шап коюп. Ошолордун баары бүт ууру, бүт саткын, бүт кол салган акмактар да. Анын баарын мен 5 колдой билем. Анан баягы бирөөгө бирдем айтардан мурун биринчи чабуул жаса дегендей чабуул жасап кетишет, мен унчукпайм. Хорошая защита деп да. Убакыт келет депчи. Мына экинчиси ошол Манас эпосун коңшу мамлекетке беришкен. Ага бердик, бүттү, башыбызды кумга тыгып турдук деп отчет катары маданият министринин астында, министрлигинин астында Манас атанын душмандары Алоке, Нескара, Шыпшайдарлардын эстелигин тургузган. Билесиңер да. Bir aydan кийин анан эл түшүнүп калып талкалашкан. Тияк отчет берген да. Экинчиси Кыргыздын кылымдарды карыткан тайганын ошол кездеги президент Каримовго белек кылган тууганына. Үчүнчүсү Назарбаевка паткалимденгендер бир жеринен кирбей кулагына чейин кирип алып, көк бөрүнү көк баристики деп белек кылышкан. Төртүнчүсү араб өлкөлөрүнө Сакалин охота салбурунду белек кылышкан. Мына ошол кезде президенттин астындагы ЮНЕСКО иштери боюнча улуттук комиссияны да жоюп ишкен. Көрдүңөр кандай почваларды даярдап туруп, кандай маселелерди жасаган. Сакалин охота деген жанагы шейхтердин ортосунда миллиондогон, десятки миллиону долларов стоит призы, ойноткон оюндар. Биздин кылымдарды карыткан улуттук дөөлөттөрүбүз эмне үчүн башка мамлекеттерге катталып кетиш керек? Андан кийин бияка көп эле иш аракет кылымыш болуп жүргөн, бирок Кытай мамлекети менен Казак мамлекети биргелешип туруп, транснациональный коридор в Тянь-Шанском массиве деп туруп, Кытай жактан 23, Казак тараптан 7 номинацияны бириктирип туруп, оңго бир номинация киргизген да, ортодо Кыргызстан жок. Элестетип көрсөңүз, бул качанды бир 100 жылдан кийин, 50 жылдан кийин да не было такого государства дегенге алып баратат да. Мындай мамлекет жок болчу мына. Улуу Кытай менен улуу Казакстандын ортосу эле мындай чектешкен деп, ортодо бир ары бери жүгүрүк мамлекет болсо керек дегенге алып баратышат да. Тарыхты жууп отурушпайбы? Ошол жерде 2014 жылынан Катарда буга да бир себеп болуп бугуп калып. Казактын ЮНЕСКО комиссиясындагы бир жээнибиз бар экен. Ошол копиясын каттын жибере калып, шыты секретного характера переписканы жибере калып, билип калып, чаап отуруп ошол Катар мамлекетине барып, биздин баягы Ала Тоодон 6 кызыбыз менен барып, ал жерге чоюп туруп ортосуна мына чүйүп орундагы Суяп, Невакет, Баласагын деген 3 номинацияны киргизип туруп, дүйнөлүк мураска каттап кеткенбиз.
ошолордун баарын чогултканда бир жерде. Бул Самаков өзү жанагынча номинациянын баарын киргизгенден кийин Кыргызстанда болгон уюмго массалык маалымат каражаттары, сайттар, гезиттердин баары эле мага номинация бере берди. Мен суранган жокмун да. Ошолор номинация эле бере берди. Мыкты депутат экен, анан жакшы киши экен деп эле бере берди да. Кийин ойлоп көрсөм ошолордун баары даана Манастын урпактары экен да. Кийин өзүнчө угуп каласың да канча жыл өткөндөн кийин. Же мага берип койчу деп бир чай куюп бербесем же суранбасам көрсө баягы чын дили менен биздин улуттук дөөлөттөрүбүздү кайтарып келип аткан байке деп бере бериптир. Радиолор жанагынтип айта берди, чыгара берди. Рейтинги положение боюнча менин фамилиям алдыга чыгып кетип калыптыр. Окуй бул тиги шайлоого даярданып аткан Тургай, президенттикке даярданып аткан Тургай деп анан кийин Тош тараптан анан кийин атака кылбады. Ал кезде оюңуз бар беле? Ой жок да эч кандай. Мына ореки мен ЮНЕСКОга чуркап жүргөндөгү ар бир репортажды жанымда досторум жүрчү. Эргеш Курман деген досторум жүрүп бүт репортажды ошол эле амат элге берип турчу да. Астына Атамекен фракциясы деп жаздырып турчумун. Атамекен партиясында орун басар болчумун. Болбосо биртейин жаздырбай койсом да болот болчу. Атамекен фракциясы деп Атамекен партиясынын баарына жылуу сөз болсун депчи турчумун. Эгер оюм болсо башкача нерсе коет элем да жерге. Кийин уктум да ушундай маселени. Көрсө бул Самаков даярданып аткан Тургаев деп ошол кезде өзүн президент сезип калган адамдар бар болчу. Текебаев, Сарип, Асылбек, Жээнбек и так далее. Бүт баары чогулуп алгандан кийин мага эме качышкан тура. Чуңкур касып. Азыркы учурда өзүңүздүн уулуңуз Ленин округунан жогорку кеңешке бир мандаттуу депутат болду. Буюрса. Анан көп көрдүңүз да өзүңүз мына ушул тармакта. Далай азыркы соккуларды, далай удаарларды айтып берип атасыз, далай даярдалган жумуштарды айтып берип атасыз. Эмне деп айтып атасыз өзүңүздүн уулуңузга? Сиздин аталык ага ушул уулумду жанагынтип жалган жала жапты да. 2014-жылы экен биз тиги ЮНЕСКОга жанагынтип кыдырып жүргөндө ар кайсы элчилерге жолугуп эметсең эле Кыргызстан деп таанышсаң эле Курдистан дешет да. Аябай ыза болуп биздин мамлекетти дүйнөлүк таанымга алып чыкканда эч ким болгон эмеспи деп ыза болуп жүрдү. Бизде Парижде бир 520 кишиге чай берели деп чечтик. Ноорустун убагында. Ноорусту дагы многонациональный болуп эме кирген да тиги ЮНЕСКОга. 220 элчи, дүйнөлүк элчилер, депутаттар, Франция, Нидерланд, анан көп адамдарды чогултуп 520 кишиге чай. Францияда центрина бир кишиге ресторанда чай берсең, туда-суда устриц закусил $1000 кетет да жөнүнөчү. 520 кишини элестетип көрүңүзчү да кандай. Жанымдагы Бельгияда мамлекеттен 2 жылкыны сойдуруп келип, элчилерибиз төлөп жөнөтүп, жана 520 кишини ачакта чучук-пучугунан бери жазатып, Кыргыздын каада салтын бияктан 30 киши алып бардым. Кыргыздын жанагы шоро напитоктарынан бери, тамак аштарынан бери, анан аябай сонун бир үлкөн майрам жазаттык да. Учаларды коюп коюп мындай Кыргыздын тамактарын бар. Бозо тияк. Анан ошол мен депутат болуп жүргөндөн кийин мен финансовый перемещение жасаганга акым жок да мыйзам боюнча. Анан уулум бизнесмен катары уулумдун фирмасы аркылуу баарын төлөтүп, өзүн ала барып, өзү катышып эметкен. Жанагынча конокту тосуп узатып. Мына биздин эле Бишкектин ресторандарына 500 кишини конокко чакырсаң кыйсып урчуп калат го. Атам Париждин центринде элестетсе, эмне деген высокопоставленный лица. Анан кийин ошол кездеги бийлик ажо команда берип, баласына да жомок ойлоп чыккыла деп. Ал балама дагы жала жаап, 20 жаш, 23-тө ушундай эле болгон балага коррупция деп, каякта коррупциянын кысын да билбейт, өмүр мамлекет кызмат иштеген бала. Ушинтип жала жаап эме кылышканда, анын баланын атынан жанагы ак үйдөн письмо жазышып, подделка жазышып. Анын баары сакталдык. Садыр Нуркожоевич бийликке келгенде команда берди, бүт карап чыккыла деди. Прокурор, сот баары тең алаканын көтөрүп.
бул ишиге жөнүнө жалган жаабыштыр. Актоо баракчасынан башка эчтеке чыгара албайбыз деп накталдык. Анан бул баламда ошол морально бир реабилитация болсунчу. Парламентке барам, депутаттык ишке бир кызмат кылам деген нерсесин мен 2 жыл мурун байкап калдым. Себеби жана конституциялык кеңешме түзүлүп, ошого жаранды коомдун атынан бир сунуш берди да, өзү юрист бала. Сунуш бергенде ошол статья конституцияга азыр кирип кетти. Анан законотворческий деятельностька бир чыгып бар экен деп калгам. Анан быйыл ошо эң сложный округтан, Кыргызстан боюнча жалгыз эле бир жерде шайлоо болуп аткан Ленин округунан добушка койду өзүн. Ал жерде 127 000 киши добуш берүүчү болуп катталган менен ал жерде 400 000 киши жашайт. Учету жок, учету тиякта биякта болгон бул. Эң сложный разбросанный участокта ушул жерде бир ат салыш көрөлү деп. Эгерде депутат болот элем тигип десе өзүбүздүн нарындан бир башка жерден ылайыгын табат элем да. Партийный списокто эле ылайыгын табат элем да. Момунда баранчы дегенден мейли деп 2 ай мурун эл кыдырып көрдүм өзүм. Агорго, көгөргө тияк биягын баарын. Анан баары эле баягы какя сыйлайбыз сизди тигип деп. Бул балам таразага түшпөй эле мен таразага түшкөндөй болбодумбу? Улум айтып келди. Күнүнө 6-7 встреч өткөзүп атабыз. Барсак эле сизди сыйлайм деди. Салам айт деди деп эле анан. Кудайым колдосун, ана сатам арбага колдосун. Амин да таразага түшүп көрдүм. Эмне кеңеш берип атасыз? Отуруп алып кеңеш көп. Азыр жаңы депутат болуп, жанагы эки жакка чапкылап, фракциянын жыйыны көп экен, комитеттин жыйыны көп экен деп 11-лерде келип атат. Мен айтып атам, улум, биздин убакта дагы парламентте депутаттар болгон. Майда барат менен алек болгон. Майда барат менен алек болду. Сен бир эле округтун баласы эмессиң, сен Кыргызстандын баласысың. Жалпы кыргыз элине пайдасы тие турган, жалпы кыргыз элинин социалдык экономикалык абалын чыңдай турган мыйзам жарат. Анан эң оболу Кыргызстандын ичинде болгон комитет, болгон жумуштун баарын кошсоң, ал Кыргызстан ичинде бир саясат болуп эсептелет. 99% Кыргызстандын жашоо турмушу тышкы саясатка байланышкан. Ошон үчүн эл аралык комитетке кирди дагы Япония, Америка, Франция, Италия, бүт Россия бардык жактагы менин 20 жылдан берки кол кармаш жүргөн күчтүү эл аралык байланыштагы карым-катнаштарым менен бүт бар менен таанышып, Айшата келдим десең бетиңен өп тосуп алат. Мана ошол кишилердин баарын тискинин бери бур кыргыз элин көздөй. Кыргызымдын монда анча-мынча кыйналып турган убактагы жакшы салымдарын кошуп иш кыла турган иштерди жаса дедим. Буюрса. Айтматовдун, Чыңгыз Айтматовдун жанагы эле сөзү, канткени адам улуу адам болот дегенде мага чын эле ойлондуруп атат. Ар ким ар кандай түшүнөт болуш керек, ар ким ар кандай кээ бир кишини ойлондурбайт эле болуш керек. Бирок сиздин мен оюңузду уккум келип атты. Канткени адам улуу адам болот. Баягы эл ичинде эле айтылып жүргөн, күнүмдө эле айтылып жүргөн элди улуу бол, анан кийин эл үчүн кызмат кыл, анан жакшы адам болосуң деген сөздөрдү айта берет го. Ошону бир практика жүзүндө жасаган адам элине айта берип убакыт өттү, калып кетти эмес. Именно артты бурулуп карасаң, сен жасаган ишин көрүнүп турса, карабал дөбөдөй болуп. Ошондо жакшы адам болосуң деп эсептейм да, балдарыма да ушуну айтам такай. Жасагыла. Өзүң үчүн курсаң тоет, Кудайдын буйругу тоет. Бирок эртең сен да бололу болосуң, сен да неберелүү болосуң. Ошондо слушай, батя, чем ты занимался деген суроону берсе, ошондо шагың сынып калат. Ошо балдарың, неберелериң сен жасаган ишти көрүп туруп, анан башка элдин оосунан атаң могу ишти жасаган жакшы киши болчу деген сөздү уксаң, сен бактылуу болосуң. Ошондо накты адам болосуң деп айтам. Ушундай иш жасаш керек деп ойлойм. Кудай буйрса. Тарых жаратыш керек. Тарых жаратыш керек. Бул Кудай таалам адам баласын бул дүйнөгө жаратканда бир вазипа менен жиберет да. Жөн эле тамак ичип анан уктап өтүп кетмес.
бир вазипа менен жиберет да, демек ошол вазипаны аткарыш керек деп ойлойм да. Жанагы Манастын баары көк бөрү сиз айтып отурган жанагы белекке өрүлүп кеткен баалуулуктар кайра келгенден кийин өзүңүздө бир мындай эс алуу болду, мындай жеңилдүү болдубу сизде жан дүйнөңүздө? Бир кызык айтып берип коеюнчу. Манас эпосун каттатаарда аябай аракет кылып жүрдүк. Мына ореки күндөрдүн биринде Таласка Манас Ордого зыярат кылып келели деп барып калдым балдар менен. Барсам бир киши келип мага жолугуп калды. Атым Жаныбек, фамилиям Рай. Үстү асты тиштеринин баары жок. Сүйлөп кой эле күлө берет экен. Сүйлөп эмне киши деп түшүнгөн жокмун. Айтат, мен 16 жыл Луврда жашагам, тиги чет өлкөдө. Өзүм художникмин. 25 жылдан бери менде бир ой жүрөт. Манас эпосуна байланыштуу сүрөткө тартайын деген ойлор жүрөт. Бирок ошону жасай албай жүрөм. Сизди бияка келгенде угуп калып, көрүп калып чуркап келдим, деди. Кароолдөбөдөн сүйлөштүк. Манас Ордого келип жолуктуруп атса бир Кудай жиберген киши о. Бишкекке келбейсизби сүйлөшөлү дедим. Макул деп келди. Анан 3 картина тартам деди. Көкөтөйдүн ашы, Тайторунун чабышы, анан Абыке көбөш боюнча. Макул, тартсаңыз тартыңыз, как раз тияка чуркап аттык эле. Канча убакта бүтөсүң, кандай болот деп. Эми бир жакшы художникти алып келип туруп, картинаны оюңду берип түшүрсөң 20-30-50 миң сомго тартат да. Ал айтты, мага 1 миллион сом бересиң, тартам деп. Манас ата үчүн соодалашуу болбойт да. Макул дедим, сейфте кабинетинде 200 миң сом колуна бердим да. Убакыт жөнө тартып башал дедим. Анан кийин мага бир шарт түзүп бериш керек деди. Макул деп областной КГБ менен УВД начальник звонить этип Таласка. Бир ангар таап берип, жакшы кайтарып турушту. Айлар өтүп атат. Жок, бая. Отур бир немени алып келип көрсөтөт. Такыр түшүнбөйм, бул эмне? Мени тиги жолотпой атат сүрөткө. Ким жолотпой атат? Манас ата жолотпой атат. Намаз окуп атам, Куран окуп атам, жолотпой атат. Мен тиги немеге барып келейин каркарага. Машина бер. Макул, барып келди. Кайра эле баягы. Убакыт поджимает уже. Анан бир күнү пайда боло баштады. Келбеттеричи. Чыгып анан сонун бир 3 картина чыкты. 6 квадрат метр, 3 квадрат метрден. Баягы 1000 уккандан бир көргөн дегендей. 1 миллион сом бердик, бияктан уруксат кагасын баарын алып машинеге жүктөдүк. Голосование күнү анан болгон Кыргызстанда Манасчынын мен кыйынден 9 Манасчыны алдым, 30тай. Болгон журналисттин баарын айттым. Кимиңер көргөнгө келсе жүргүлө. Бүт барыш келип өзүм төлөм башкалар. Баарын салдык. Анан ошондо бир мындай ой болду. Шотаки Атамбаев Кыргызстанда президент болуп тургандан кийин, бул иш ушунча жазалгандан кийин, эми ушул иштин башында президентибиз турса деп бизге тилеген болду да. Ажоо катары. Анан Курман Эргеш досторума айтып, ошо 1 мүнөттүк сюжет даярдап эметели деп президентке кирип эле жүрчүмүн. Анан 3 күн кире албай койдум. Улук деген помощник шылтоо айтып эле киргизбей койду. Анан мына деп эле бүгүн жок деп. Кийин ойлосом, Кудай таала киргизбей аткан билбейм. Анан ошол жерде мындай сюжет бар болчу. Кирип камераны Эргеш тартат, Курман суроо берет, мисалы үчүн урматтуу президент мага кайрылат, Карганбек, мына улуттук дөөлөттөрдү Манас эпосун кайтарып кел, сага тапшырып атам деп айтат. Анан эртеси аэропортко барабыз, жана 40 жыл болгон самолетуна 7 тонна солярка кетет, аны деле биз төлөйлү дегенбиз. Ошо самолету менен жанагы типтиги биз жазаткан 40 боз үй, 40 шырдак алганбыз. Ошо шырдак биринчи орунду алган, эжединде алганбыз. Ошо шырдактарды жүктөп, жана сүрөттөрдү жүктөп, өзүчү спортивный кийинип алып, сюжет ушундай болчу. Аэропорттон салып жүктөп, самолетун берип жөнөтөт. Кайра келатканда 20 миң кишини чогултуп алып аэропорттон тосуп алат. Манас атаны вот так надо встречать деген фильм болчу да. Анан тилекке калышы бизди кабыл алган жок. Бер жакта эле помощниктер ары бери кылып киргизбей койду, мейлдеп. Андан дагы тиги ошол жыйын Бакуда өттү да. ЮНЕСКО жылда ар кайсы мамлекетте өтөт да. Бакуга болсо прямой рейс жок. Алматыдан учмай болдук. Баягы элди бир автобуска салып, баягы жүктүн баарын жүктөп, биздин Кыргызстандын чек арасынан өтүп баратканда
баарын түшүрүп текшерип битте кылды да. Аябай жиним келип эки офицерди тилдедим анан. Кандай силер? Баарыңар чогулуп Манас атам ушинтип жеңип келе деп жибергендин ордуна Абыке көбөстүн тукумдары деп аябай тилдедим анан. Рахаты. Ошо менен анан жүктөнүп туруп эле мосту өтүп эле Казакстандын чек арасына кире бергенде мен артында жипте отургам. Бияктан бир полковник капталдан келип терезени какты. Унутуп калдым фамилиясын. Полковник Жаксыбаев деди, ушундай бир нерсе. Самаков сиз мен дедим. Ары бурулуп туруп эле ышкырды. Кеттик ошо менен шараң-бараң түп-түз гана. Кенеде кыйноо жок, кеттик. Анан жеңиш менен кайтыңдар деди. Анан ошол жерде оозума бир эле сөз келиптир. Казактын ханы Көкчө менен Кыргыздын ханы Манас экөө бир тууган бажа болгон. Жеңиш бирге болсун дедим да, мен да как офицер катары чест бердим да кетти ошо менен. Урган бойдон аэропорттон коноктошту, даярдап койгон самолетуна отурдук, бардык. Баягы картинанын баарын 5 жыл гостиницанын бир этажын бүт алгам. Ошо жерге выставка жасаттым. Баягы слабый фотоварник светтер берип, баягы 6-жырларды илип, анан туристтер ары бери басып, жанагы ар кайсы элдин элчиликтери келип карап, 16-кылым деп баа берип ачты да. Анан жанагы Жаныбек Рай деген художникти Радик деген помощнигиме айттым. Бул сүрөттөр биз сатып алган менен бул кишинин эмгеги. Сен ушул кишиге жакшы костюм үчүн батынкен сатып бер, мыякча. Тиштерин асты үстүн баарын салдыр, мыякча, кошо алып ал жүр. Баары өзү презентовать этип, ошол жерге сүйүнсүн өзү. Деп жаман сүйүнүп жүрдү да барып алып барып, сүйүнүп өзү презентовать этип жүрдү да. А кишинин эмгеги дем канча жылдан бери метип жүргөн. Ушундай кубанычтуу окуялар менен анан бир эки ресторанда майрамдадык. Кайра чыгып самолетко отуруп, мен алдыда вип элем. Татам агачларын жүктөп койгон жакшы. Баары гүлдөп келатабыз. Анан самолетко отуруп эле уча бергенде эле тиги мындай экран фильм алып келип калды, тиги стюардесса. Алып келип туруп эле койсом эле орто жүз, кичи жүз бийлик силерде деп Сыргабай айтып аткан жер экен. Кыз жибек деген кинонун. Ошону карап эле туруп калып турмун, тиги стюардесса келип мага айтат, вам плохо депчи. Нет, нормально. А что десем? А что вы плачете дейт. Көзүмөн жаш агып, жанагынча жыл нагрузка болуп келатып, жеңип келаткан сүйүнчүбүздү жанагынтип кыз жибектин баягы ушундай отрывогу барго, так ошол жерге келип калыптыр. Ошону көргөндө толкунданып кеткен окшойм. Нет дедим, лучше мне 50 грамм виски дайте, пожалуйста, дедим. Кичине бийиктикте давлениемди элестим. Ошо менен келип конгонбуз. Буюрса, биздин чек арада свет жок, эчтеке жок. Караңгыда эле бир 30-40 киши кыйкырып атат чек аранын тиягында. Манас деп. Карапайым Манастын урпактары ошону тосуп алган. Жыйынтыктоочу сөз болсун ага. Эми эмириним, мен жана атайын сурабадым да атыңды ким койду деп. Анан чоң атаң коюптур. Эмир деген чоң мына азыркы 7 эмираттын башчысы король деп Эмир. Эмир Расул Хайм дейт. Эмир Абу Даби деп айтат да. Ошондой чоң атаң койгон атыңа затың жарашкан Эмир боло айланайын. Сен азыр 30-та эле экенсиң. Баары келечек алдыда. Жанагыда ниет кылып айтпадың, эмне иш кылсам деп. Жакшы ниет кылып Кудайдан сурансаң, Кудай таалам жолуңду ачып берет, жакшы иштер болот. Кийин бир момдай иштер болду деп айтып койсоң кубанып калам. Буюрса. Эми мен мындай ойлойм да, мына азыр Кыргызстан Борбордук Азиядагы жалгыз демократиялык аралча. Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркменстан деп мен эч качан айта албайм. Аларда баары бир эле тоталитарный режим бар, кала берет. Бизде болсо кичине кыйшайып койсоң көтөрүп чаап туруп, акең таанытып аткан элбиз. Демек, биз канга да баш ийбеген, акыйкаттыкты туу туткан, калыстыкты туу туткан элбиз да. Ошондуктан мына бүгүнкү келип иштеп аткан бийликтеги ажообуз жана командасы дагы мына ушундай акыйкатсыздыктын аркасы менен Сооронбайды көтөрүп жамбашка чаап туруп, анан бул бийликти алып келип иштегиле балдар деген эл. Ошон үчүн биздин элибизде акыйкаттык өкүм сүрсүн.
калыстык өкүм сүрсүн, өкөтөн Кудай таалам аттары. Анан албетте биздин экономикабыздын өсүп өнүшү. Мына быйыл 60.000 бала Америкага кетип калды. Мен 1 ай жүрүп, атайын Америкада 10 штатка жолугуп, 27 жылдан бери жашаган балдар, лидерлерге жолугуп келдим да. Көп информация алып келдим, бир кийинкисинде бир интервью берем. Кыргызстанды таштап кетип аткан балдардын баарына кайрылуум бар да. Кыргызстандын ген байлыктары, улуттук ресурстары Швейцариядан 2,1 эсе жогору турат. Ага көп адамдар ишенбеши мүмкүн. Кыргызстанда жасай турган жумуштардын ополтодой болгон жумуштары турат. Ага дагы бүгүнкү шарт түзүлбөй тургандыктан ишенбей калышы мүмкүн. Дүйнөдөгү эң эле жакшы мамлекет бул Кыргызстан. Тышкы саясатты парламентте 2 созуп жетектедим. Айланайын Кыргызстаным, келечек муун. Дүйнөнү 4 кыдырдым, төрө кыдырдым. Кыргызстандай мамлекет бир дагы жерде жок. Кыргызтай болгон эл бир да жерде жок. Калыстыгы, меймандостугу, айкөлдүгү, боорукерлиги жагынан бир дагы мындай Кыргызтай эл жок дүйнөдө. Талаалабай элиңерге кайткыла, эл журтка кызмат кылгыла. Ошол Америкада деле, Европада да атайын кыдырып келип жолугушуп келдим. Ошол жерде таап аткан акчаны, ошол жерде жасап аткан акчаны бүгүнкү күндө ушул жерден эле жасашат. Үйүндө татынакай жашап, апасы сүзгөн бозодон ичип алып эле татынакай ушул жерден окат кылса болот. Кыргызстандын келечеги алдыда. Өсүп, өнүккөн жакшы мамлекет бололу. Кудай буйрса. Анын үчүн бизде ынтымак болсун, ырашкерлик болсун. Чыр чатак теги минтип коюптур, ана бул минтип коюптур деген сөздөрдөн алыс болуп. Жалпы биригип алып, колубузду кармашып алып, биригип алып, анан өлкөнүн өсүп өнүшүнө карай өргө чабалы. Бирге. Чоң рахмат Майгилиске. Жакында кубанычтамын сизде. Бар болуңуз. Рахмат. Оробаңыз. Ишиңизге ийгилик. Майыг үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Жалпы көрүүчүлөргө чоң маалымат болду окшойт да. Мына ушинтип урматтуу көрүүчүбүз, кезектеги Майыг соңуна чыгат. Кийинки бирөөдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.